Бисмилла, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, даараттын фазилеттери тууралуу келе турган болсок, даарат өтө улуу ибадат. Даараттын сооптору чексиз. Даарат алуу менен биз күнөөлөрдөн тазаланабыз. Даарат алуу менен биз улуу соопторго жетебиз. Даарат алуу менен биздин даражабыз бийик болот. Жада калса, урматтуу мусулман бир тууганым, биз даарат алуу менен бейиш эшиктерин каккылайбыз. Ким даарат ала турган болсо, ага бейиштин 8 эшиги ачылат. Ал кыямат күнүнө барган кезде ал эшиктен каалаганынан кирет. Жада калса, даарат бул бейиштин ачык жол эсептелинет. Даарат себептүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнүндө өз үммөтүн тааныйт. Даарат алган себептүү кыямат күнүндө момундар пайгамбарыбыздын үммөтү экенин таанылып, пайгамбардын үммөтү бейишке баскыла деп, мына ушул даарат алган себептүү аларды бейиштиктен чакырык болот. Жана урматтуу мусулман бир тууганым, бул даараттын фазилеттерин айта бере турган болсок, өтө улуу. Бул даарат ушундай улуу ибадат. Аллах Таалага бул ибадатты кылып, кайра Аллах Таалага ошол шүгүр айтууга арзый турган ибадат. Даарат Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде эскерип, өзү бизге параз кылган. Дааратты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир нече хадистеринде бизге үйрөткөн. Дааратты үйрөтүш үчүн Жабраил алейхиссалам асмандан түшүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көргөзүп берген. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздан үйрөнгөн ар бир сахаба бул дааратты өз шакирттерине үйрөтүп, пайгамбарыбыздын үммөттөрүнө таратып келген. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул дааратты бир гана мунафык адам гана, ыйманы алсыз адам гана бул дааратты жек көрөт. Даарат алып аткан болсо булар какырып атат, булар чимкирип атат, дагы башка нерсе кылып атат деп, даарат алган адамдарды бир гана шайтандын достору гана. Жүрөгүндө мунафыктык бар, жүрөгүндө эки жүздүүлүк бар, жүрөгүндө бул динге оргон бир жек көрүнүү бар адамдар гана бул дааратты жек көрүшөт. Же болбосо дааратты ыйманы эң алсыз, ыйманы өчөйүн деп калган адамдар дааратты жек көрүшөт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз даарат алып жаткан кезде мына ушул даарат тууралуу келген хадистерди, даарат тууралуу келген аяттарды эскерип, мына ошол нерсеге тафаккур кылып, мына ошол нерседеги соопторду үмүт кылып, биз даарат ала турган болсок, ар бир алган дааратыбыздан биз рахат алабыз. Жада калса, даарат алып жаткан кезде биз өтө бир кыйынчылыкка кабыла турган болсок дагы, өтө бир сууктун күнүндө даарат алып аткан болсок дагы, бирок ушул даарат тууралуу келген фазилеттерди эскерип, даарат ала турган болсок, анда биз ошол суукта карабастан, ошол дааратыбыздан рахат алабыз. Мына ошол кыйынчылыкты унутуп калабыз. Бул daarаттагы соопторду билген кезибизде. Мына ошондуктан бул daarаттын кээ бирки фазилеттерин айта кете турган болсок, албетте эле биринчи daarат бул ибадат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү буйруган: "Я айюхаллазина аману иза кумтум иля солати" деп, эй иман келтиргендер, эгерде силер намазга тура турган болсоңор, daarат алла деп Аллах Таала daarаттын фарыздарын бизге үйрөткөн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сиз daarат алып жаткан кезиңизде мына ушул Аллах Тааланын аятын эскериң. Аллах Таала ушул мага буйрук кылды. Мен ушул аятка моюн сунуп, Аллах Тааланын буйругун аткарып атам. Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуп атам. Мына ушул нерсеге эртең кыямат күнүндө мен сооп аламын. Мен ибадат кылып атам. Аллах Таалага болгон кулчулугумду аткарып атам деп, мына ошентип биз daarat ала турган болсок, ибадат деп биринчиден Аллах Таалага ихлас коюп, мына ушул нерсеге хушу-хузу менен ала турган болсок, албетте биз бул daarатыбыз ибадат болот дагы, биз бул нерсеге сооп ала беребиз. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бул ибадат деп ушул аятты эскерип, daarat алыш менен биргеликте биздин ыйманыбыз да көтөрүлөт. Биздин жүрөктөгү ыйманыбыз дагы толуп, дагы не күчөйөт. Андан кийин дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул daarat инсандын күнөөлөрүнүн төгүлүп түшүүсүнө себепкер болот.
Бұл туралы пайғамбарымыздан бірнеше хадистер келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен таваддуа фа ахсана вудуа." Ким жақсылап дарат ала тұрған болса дейді, "Харajat хатаяху мин жасадихи хатта тахружа мин тахти азфарихи" деп. Анын денесінен күнәлердің бары төгіліп түседі, жада қалса тырмағының астына шейін дейді. Тырмағының астына шейін андан күнәлер қалбай бары төгіліп түседі дейді. Башқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям егерде жүзін жуй тұрған болса дейді, мұны ошол жүзіндегі күнәлердің бары төгіліп түседі дейді. Жүзі менен қандай күнәлер қылған болса, жүздегі көзі менен қандай бір жаман нәрселерге көз салып қойған болса, мұны ошолордун күнәлері төгіліп түседі дейді. Егерде оозуна суу ала турган болса, анда оозундагы күнәлер төгіліп түседі дейді. Тили менен айткан күнәлөр төгіліп түседі дейді. А егерде мурдуга суу ала турган болса, анда мурдундагы күнәлөр. Егер колун жуй турган болса, анда колу менен аткарган күнәлөр төгүлүп түшөт дейт. Егерде бутун жуй турган болса, анда ошол буту менен аткарган күнәлөрүн баары төгүлүп түшөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дарат алуу күнәлөргө кафарат болору тууралуу бизге мына ушундай баяндап берген. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху би хатая ва ярфа би даражат." Мен силерге Аллах Таала күнөөңөрдү өчүрүп, даражаңарды көтөрө турган, силердин даражаңарды бийик кыла турган, силерди Аллах Таалага жакын кыла турган амал үйрөтөйм деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген: "Исбагыл вуду алал макарих." Саңа жакпай турган кезде кыйынчылыкка карабастан дарат алыштыгың деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул амалды дагы эскерип өткөн. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, дарат алыш менен биздин күнөөлөрүбүз төгүлүп түшөт экен. Демек, канчалык көп дарат алсаңыз, мына ошончолук сиздин күнөөлөрүңүз төгүлө берет. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимдин дараты болуп туруп, анын үстүнө дагы дарат ала турган болсо, бул адамга жакшылык сооп жазылат" деген. Бул адамдын даражасы көтөрүлөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге сыпаттап берген. Ошондуктан момун адам бул ар дайым дарат менен не жүргөн жакшы. Албетте, дарат үстүнө дарат алуу дегенде, бул инсан ошол бир дарат алып туруп, мына ошол дарат менен бир намаз окуган болуш керек. Же болбосо ошол дарат алган жеринен жылып кайра келген болуш керек. Мына ушундай дарат үстүнө дарат алуунун шарты мына ушундай. Андан кийин дагы дараттын фазилеттеринен бул инсандын кайсыл жерин жууй турган болсо, инсандын кайсыл жерине суу жете турган болсо, мына ошол жерлеринен кыямат күнүндө нур чыгып турат. Кыямат күнүндө мына ошол нурлары себептүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз үммөтүн тааныйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кыямат күнүндө менин үммөтүм алардын пешенелеринен жана колдорунан, путтарынан нур чыгып турат" деген. Дарат алгандыгынын себебинен мына ушундай нур чыгат, мына ошол нурлары менен кыямат күнүндө чакырылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө сахабаларына: "Мен өз туугандарымды сагындым" деген. Ошондо сахабалар: "Я Расулалла, биз сиздин туугандарыңыз эмесми?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Силер менин сахабамсыңар, силер менин жолдошторумсуңар, бирок мен келечекте келе турган өзүмдүн бир туугандарымды сагындым" деген. Ошондо сахабалар: "Я Расулалла, сиз аларды көрбөй туруп, кыямат күнүндө кантип тааныйсыз?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Кыямат күнүндө алар дарат алган себептүү, алардын пешенелеринен жана колдорунан жана буттарынан нур чыгып турат. Мен ошол себептүү аларды тааныймын" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол даратты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үммөтүнүн бир белгиси экендигин, эртең кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нурлары аркылуу алар дарат алган себептүү аларды таанып кыямат күнүндө чакырары тууралуу бизге мына ушундай кабар берген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дарат алып жаткан кезде сөзсүз түрдө мына ушул нерселерди эстеп, анан дарат алышыбыз керек. Пайгамбар башка хадисте айткандай: "Ат-тухуру шатрул иман" деген. Тазалык бул имандын жарымы деген. Дарат алуу бул имандын жарымы деген. Дарат менен биз башка ибадаттарды аткарабыз. Дарат менен намаз окуй алабыз. Дарат менен Куран кармап, Куран окуй алабыз. Дарат менен биз таваф кыла алабыз. Дарат менен биз дагы башка ушундай амалдарды аткара алабыз. Дарат биздин башка ибадаттарыбыздын ачкычы. Дарат бул биздин бейишибиздин ачкычы. Мына ошондуктан биз даратка өтө көңүл бөлүшүбүз
керек. Жада калса, урматтуу мусулман бир тууганым, биз башка бирөөлөрдүн дагы дарат алуусуна себепкер боло турган болсок, алар дарат алып кандай соопторго жеткен болсо, мына ошолордон эч калышпастан алардын соопторуна биз тең шерик боло беребиз. Адамдарга бир дараткана куруп берип коесузбу? Же адамдар дарат ала турган бир дарат тазалап берип коесузбу? Же адамдарга комганга суу куюп даярдап берип коесузбу? Мына ошол нерседен башка адамдар дарат ала турган болсо, дарат алып туруп алар намаз окуп соопко жетише турган болсо, дарат алып алар Куран окуй турган болсо, дарат алып алар Куран жаттай турган болсо, дарат алып да башка ушундай иштерди кыла турган болсо, сиз мына ошолордун аткарган соопторуна тең шериктеш боло бересиз. Жада калса, бул даратты башка бирөөгө үйрөтүп кое турган болсоңуз дагы, кыямат күнүнө чейин ошол адам даратты үйрөнүп башкаларга үйрөтүп жайылта турган болсо, кыямат күнүнө чейин ким дарат алып кандай ибадат кыла турган болсо, мына ошолордун сообу сизге жетип келе берет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз өзүбүз дагы дарат алууга көп аракет кылайлы жана дарат алгандарга көмөктөшүп жардам берели, аларга дараткана куруп берип коелу, же алардын суусун жылытып берип турайлы, же болбосо алардын дарат алган жерин тазалап турайлы, же болбосо аларга бир комганга суу куюп берип турайлы, же болбосо аларга ошол дараттын парыздарын, же болбосо аларга ошол дарат тууралуу бир жакшы нерсени айтып берип коелу. Дараттын фазилеттери, дараттын сооптору тууралуу да айтып берип кое турган болсо, биз себептүү башка адамдар ушул дарат ала турган болсо, биз себептүү ошол даратка бекем боло турган болсо, дарат алып соопторго жете турган болсо, биз ошолорго тең шериктеш боло беребиз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.